Саламатсызбы, урматтуу Айбек мырза, жалпы катышуучулар. Мен суроом бир аз башкачараак болот, Айбек мырза. Шаар ичи баарды сизге карайт, 1000ден ашык бизде аялдама остановкалар бар. Менин сунушумда ушул аялдамаларга бир 5-10 китеп кое турган текчелерди жасасак болобу? Ансыз деле сотка менен отурушат. Анан автобустарга бир 5тен китеп койсок болобу? Биз ыктыярчылар деле ошо китептерди толтуруп берет элек. Азыр китепти эл деле уурдап кетпейт да, ушунусу жакшы. Анан жок дегенде ошо аялдамада отургандарда башка жака видеого тартып калса деле шаарыбыздын имичи элдер акырын көнөт эле да. Ушул сунушту айткым келет. Анан тех задания киргизгиле. Анан бүгүнкү күндө мен тапшырма берилген алкагында сер аткарган жок. Жанакы бир да туура айтып атат. Отуруп жылына турган жайлардын баарын эле кафе кылсак. Кыскарткыла давайте ушул жерге бир эмен карап болот тех задания. Анан бизде эмне көп? Кафе көп. Демек курсактын эле камын көрөбүз да. Ошол кафелер сиздерди угат да. Жанагы кирип атканда тойлор болуп атат, тамак ичип атат, бүт эле нар жагы фуршет тамак ичпей, нар жагы деле тамак ичпей. Жок дегенде ушу эл күтүп аткан жерине да бир китеп коюп, китеп окуу маданиятын өстүрсөк деген эме сунушум бар. Быйыл Кыргызстан боюнча эң таза айыл деп Ат Баш районунун Акмуз Акмойн айылында сиз машина белек кылдыңыз. Мен ошол айылданмын. Ошол жактын тажрыйбасын Бишкек шаарына киргизсек болот да. Ал эмнеге таза аяк? Элдер таштанды таштап, анан муниципалдык эмелер элдер терет эмес, окуучулар, адамдар таштанды таштабайт. Ушул маданиятка жетти да. Кудай буйрса ушуну мен силерге балким жардамдашат элем. Китеп окуу, билим, таштандыны таштабаган таза Бишкекке жетишели деген. Рахмат.